30 жылдан бeri бирөө барып Кемпир-Абадка барып бир чаба куруп мындай сууга түшүп, же болбосо бир балык алып дегенде туурабы? Же болбосо ушактын тиги кесинен пайдаландык деп эч ким айта албайт да. Өзбекстан эле пайдаланып келген да, мындай сөзсүн ачыгын айткандачы. Анан азыр ошону мына эгерде дейт жерди ала турган маселе бир эки эле жол менен, же дипломатиялык жол менен, же согуш менен эле чечилет да. Сөзсүн ачыгычы. Азыркы учурда мына ошол жерди бир эле Өзбекстан пайдалана бербестен ошонун ордуна бизге жерлерди берип атат. Бизди пайдалангандык үчүн да пайдалана турган үчүн канча 19 000 гектар жерден ашык жерлерди ар кай жерден бизге керектүү жерлерден бөлүп берип атат, чегераларын артка тартып атат. Анан мурун өздөрү пайдаланып келген болсо азыр 50-50 пайдалана алды атат да. Анан дагы бир жакшы нерсеси мына менин түшүнүгүм боюнча. Мисалы үчүн мурун алар сууну деген контролго алган эмес да. Бирде 900 горизонт 900-төн өйдө көтөрүлүп кеткенде ошол айланасында жашагандар ыйлап эле тамыбыз чөгүп кетти деп мына көргөзүп эле атпайбы? Барып келгендер, эксперттер бүт көрүп атпайбызбы? Суу өйдө көтөрүлүп кетсе, тамдары чогуп кетет экен. Анан суу ылдыйраак тартылганда эгин-пегин айдайлы десе, суу тартылып кетсе, суу жетпей калат экен. Мындайча айтканда гарантия жок жашап калышкан да.